Bel байлап турган учур жана Манас Ниязов азыр Улан Насакеев өткөрүп берди. Манас Ниязов чабуулду көздөй бара жатат. Манас келди жана салым. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, Улан Насакеев дал ушул менеттин көбүн ишке ашырды. Ал эми Манас Ниязовна Пегас деген аргамыз Өмүрбек Эсен уулу такымда басты. Эми Тайгазанды көздөй дагы Өмүрбек жол издеп турган учур. Өмүрбек дал ушул жерден ачык Тайгазанга келди жана эсеп сандары 1-1. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, көпкө узабай мына ушул жерден Ынтымак командасы дагы эсепти теңүүгө жетти. Демек биз бул бет алуучулардын бири Кушубай Илис уулу такымга ишенимдүү дагы да болсо басып олтурат. Мына ушул жерден атаандаштар кезек менен келип, аны атаандаштан суруп чыга дагы умтулуп турган учурда Дастан Сагынбек уулу атаандашты алып чыкты жана салым бар. Эсеп 2-1. Алдыда Ынтымак командасы Кушубай Илис уулу мүнөздү көрсөттү жана өзүнөн бир өтүп көтөрүп умтулат. Медет Апык уулу өтө жакшы көтөрдү, бирок Нуржан Мелисбек уулу дал ушул жерден чапчаңдыкты көрсөттү. Анын колунан жулуп кетти жана Нуржан Мелисбек уулу азыр Тайгазанга мына мынтип Нуржан Мелисбек уулу келди, бирок салымды салууга алга мүмкүн болбой калганда көрүүдөбүз. Кайрадан көтөрдү. Бул ирет эми Эрлан Төлөбеков кандай жыйынтыкты чыгарат бул абалдан. Эрлан Төлөбековдун такымынан балбандар сууруганга бел байласа, мына коргоочулар анын жолун ачып берүүгө дагы бел байлап жатканын көрүүдөбүз. Эрлан Төлөбеков мына ушул жерден Тайгазанга кирип барууга бар аракети жумшайт. Майрамбек келди, салым жана 3-1. Мына ушул жерден Майрамбек Рыспеков өзүнүн начыныгы чабуулчу экенин көрсөттү. Эсеп сандары 3-1. Ынтымак командасы. Интершум иштеп атат дейт.